Саламатсыздарбы, урматтуу Жалпы факт KG маалымат порталынын көрөрмандары. Мына өлкөбүздө коронавирус жана COVID-19 андан дагы сырткары өпкөдөн сезгенүүчү оору, тагыраак айтканда пневмония боюнча оору күчөп, андыктан борборубуз Бишкекте күндүзгү кошумча стационардык бөлүктөр ачылды. Анын бири Чыгыш 5 кичи районунда жайгашкан Ратбек Санатбаев атындагы спорт комплексинде жайгашкан. Мына ушул күндүзгү стационардык бөлүктө мына ушундай кычкылтек концентраттык дем алдыруучу аппараттар менен жана ушундай бейтаптарды кабыл алып жатышат. Анда эмесе бейтаптардан дагы сурап көрсөк. Менин атым Гүлжамал. Мен ошо бир жума мурун грипп болгом биринчи. Анан грипп болуп, анан температура болдум сразу эле. 4 күн катарынан температура болдум. Мен биринчи грипп деп ойлогом. Анан укол алган жокмун, жөн эле китайский антигриппин ичип жүрдүм эле. Анан уже кичине одышка пайда болуп калды. Анан ошондон докторго келсек, рентгенге түшкүлө деди, рентгенге тартсак уже эме деди, ошо срочное лечениени башташ керек деп айтты. Кайсыл жердеги рентгенге бардыңыз? Строительный поликлиникада рентгенге. Ал жакта канча сомго түшүп келдиңиз? Баасы канча экен? 200, точно эсимде жок, 200 бирдеме да. Сиз бул жака келгениңизге канча күн болду? 3-күн. 3-күн? Кандай дарыларды берип атышат? Азыр цефпак, гепарин, анан витаминдерди берип атат. Азыр өзүңүздү кандай сезип атасыз? Азыр уже жакшы. Жакшы. Дарылар натыйжа берип атат. Натыйжасын берип атат, жакшы. Мына ушул ата жаман илдеттен кандай алдын алып сактаныш керек жана өз алдынча сактанууга болобу же болбойбу? Мына ушул боюнча биз адистен, врачтан жооп алып беребиз. Менин атым Жылдыз, фамилиям Жолдошалиева Жылдыз Шамурбековна. Мен 8-чи поликлиниканын үй бүлөлүк дарыгеримин. Биздин азыр Кыргызстанда кырдаалды көрүп атасыңар. Ошол элге кичине жардам болсун деп ар бир райондо элге жардам көрсөтүш үчүн ушундай борборлор ачылган. Бул борборлорго элдер кайрылса болот. Биздин борбордун 150 адамга ылайыкталган койка бар. Адам башка кычкылтек бере турган концентратор кислорода бар. Бул жерге адамдар ар кандай, мисалы үчүн температура болуп, аба жетпей демиксе, мурундан жыт сезбей, дам сезбей, мулчуңдар, муун ооруса, ич өтсө, ушул симптомдордун баардыгы муну азыркы болуп аткан нерседеги кырдаалдагы оорунун симптомдору ушулар. Ушундай симптомдор менен бизге кайрылса болот. Биздин борбор саат 8-ден кечки 8-ге чейин иштейт. Биздин борбордо 2 сменде врачтар иштейт. Ар бир сменде 5 врачтан. Адан башка медайымдар бар. Ошол врачтардын жасаган назначенияларын баарын аткарышат. Сиздердин бөлүктө канча кычкылтек концентратор бар? Биздин бөлүмдө азыр 10 концентратор кислорода бар, 10. Анан башка дагы биздин филиалдарга ачып атабыз. Себеп дегенде Свердловский район аябай чоң район болгондуктан элдерге кичине жеңилирээк болсун деп дагы башка жерлерде дордой жак ачылган жатат. Аламизин бирге ачылган жатат. Алар толук ачылгандан кийин толук маалыматты беребиз. Келген бейтаптарга дары дармектерди кандай кылып атасыздар? Келген бейтаптарга дары дармектерди өздөрү алып келишет. Эми бизге жардам келген дарылар бар. Колубуздан келишинче азыраак болсо дагы жардам бергенге аракет кылабыз. Бизде физраствор глюкоза система шприцтер эле бар. Анан калган жана протоколдо колдонулуучу дарылар, антибиотик, мисалы үчүн гепариндер, алар бизде жок. Анан бейтаптар аны өздөрү алып келгенге туура келип атат. Алгач келген бейтапка кандай жардам көрсөтөсүздөр биринчи болуп? Алгач келген бейтап ушинтип докторго, биринчи врачка отурат. Врач анын состояниясын оценивать этет. Кычкылтектин кандагы өлчөмүн, давлениясын, температурасын,
дем алышы, частота дыхания деп коет, жүрөктүн согушу, ушунун баардыгын көрүп, анан кийин состояниесин оценивать этип назначение жасалат. Анан кийин медайымга, мынакей ортодо медайымдар иштеп атат. Бүт баардыгы опыттуу, тажрыйбалуу эмелер, медайымдар, анан алар назначение жасайт. Ар кандай состояниедегилер келип атат. Мисалы үчүн бул оору деле ошо кадимки ооруларда эле ар кандай өтөт да, жеңил түрүндө өтөт, бессимптомный деп коет. Такыр симптому жок, просто носитель болуп дагы ооруйт. Орточо оору болот, тяжелый. Эми тяжелыйларды айла жок алып келип калса кабыл алып атабыз, бирок жаткызганга аракет кылып атабыз. Жаткызганга бул аябай бизге оор болуп атат. Себеп дегенде өзүңөр деле билип атасыңар, место жок, жаткызганга место жок. Анан орточо акыбалдагы пациенттерге биз колубуздан келишинче жардамдарды берип атабыз. Кудай буйруса, эффект берип жакшы болуп кетип аткандары дагы бар. Ушул 150 койка бар экен ушул жерде. Бир күндө канча бейтапты кабыл алып атасыздар? Бир күндө биз күндө анализ дегенде 300-тün тегереги болуп атат. 300дөн ашат, 400гө чейин барып атат. Бирок 300дөн кем болгон жок. Эми одномоментно 150 койкага жатпайт да. Бирөөнө жатып кетет, ал жакта обработка алганча башка жагына жата берет. Кварцтарды коебуз ортосунан. Дезинфекция кылып, себеп дегенде бул жерде биз да иштейбиз, келип аткан кишилер дагы ошолордун коопсуздугун сакташ үчүн ошол эрежелердин баарын аткарып атабыз. Бул ооруга чалдыкпаш үчүн кандай эрежелерди сакташ керек? Эми бул ооруга чалдыкпаш үчүн бет кап кийиш керек, сөз жок. Элдер чогулган жерлерге барбаганга аракет кылыш керек. Эми айла жок жанагындай магазин, аптекаларга чыкканда жанагы аралыкты сакташ керек. Сырттан келгенден сөз жок. Бүт колдорду жууп, мурунду, бетти бүт баарын чайкап, сырттан келген кийимди керек болсо ошо кире беришке чечип, сырттан келгенде ачкыч, кире бериш жерге коробкага ачкыч, сырттан келген нерселерди салып койгонго аракет кылыш керек. Элдин көбү сотовый телефон, чөнтөк телефонун көтөрөт, ошону обработка кылып, мисалы үчүн биз деле көтөрөбүз, спиртовый салфетка менен сүрүп турабыз ар бир 3 саат сайын. Ошондой эмелерди караганга аракет кылыш керек, эрежелерди. Андан башка иммунитетти түшүрбөгөнгө аракет кылыш керек. Жакшылап тамактаныш керек. Кичине эле бир өзүндө симптомдорду байкадыбы, интернеттеги жазылган дарылардын баарын өздөрү колдонуп, самолечение деп коет, ошондой кылып өздөрү оор эмеге акыбалга жеткизип алып атышат. Андай кылбаганына чакырат элем. Дексаметазон деген дарыларды бири-биринен угуп эле жасай беришет. Ал деген бизге деген тескери жардам бербей эле, наоборот, оордоштуруп берип атат. 3 күн мындайча айтканда орустарда мнимое благополучие деп коет, 3 күн жакшы болуп калдым дейт, анан кийин 2-3 күндөн кийин состояниеси оорлошуп кетет. Потому что деген бизде организмде фагоцитоз деген бар, ошол лейкоциттердин функциясын подавлять этип коет. Өздөрү дарыланганда көбөйтүп алып экен да. Өздөрү оор, берге келгенде, башында келгенде аябай эле оор болуп аткан, себеп дегенде 8 күн, 10 күн үйдө дарыланып жатып, күчөтүп алып келип атышкан. Даже тилекке каршы бул жерге келип кайтыш болуп калгандар да болду. Эми ал неизбежно, бул деген амбулатория, бул реанимация эмес, эми болушунча колубуздун келишинче аракет жасап атабыз, жардам берип атабыз. Дагы бир тактоочу суроо да же. Сиз эгер билсеңиз, шаар боюнча канча рентген аппараты бар? Аны тактап билбейбиз, биле албайбыз. Ар кайсы жерде частныйлар чыгып калып атат, WhatsApp деген группадан көрүп атабыз. Частныйлардан жанагындай передвижной рентген аппараттар, андан башка үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда деле рентгенге түшкөнгө аракет кылып атат. Ошону мен чакырат элем, мисалы үчүнчү, өздөрү билип рентгенге да барбаса, биз мисалы үчүн клиникага карап эле азыр дарылап атабыз. Биз оорукчанды, пациентти рентгенге өтүп кел десек, ал деген көп убактысын өткүзүп алат дагы, биз жардам берген убакытты жоготуп коебуз. Рентгенге түшкөн не обязательно. Акчаларын коротуп томографияга түшкөн не обязательно. Если необходимость будет, биз айтабыз. Өздөрү билип, биринчиден убактысын коротуп атат, экинчиден акчасын коротуп атат, анан аны издеп да жүрүп атышат. Ал жерге баргандын баардыгы ооругандар болот, кайра наоборот бири-бирине өздөрүнө жулгусканга мүмкүнчүлүк берип атышат. Ошондуктан мен айтар элем, дарыгерге кайрылып туруп анан кийин иш кылса деп. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул аты жаман оорудан элибиз аман эсен, жерибиз тынч болуп, эсен аман жеңип чыгып кетели. Баарыбызга сабыр.